Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Байказан Реста чайханасы. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Белая Рика. Çok dayar болды эми балыгыбызды бышырып баштайлы. Даткам. Папам кайтыш болгондон кийин эми көптөр деле айтып жүрдү, мамаңды күйөөгө бериш керек дегендей мындай депчи. Апаңыз менен чогуу жашайсызбы? Чогуу жашайм. Азыр мен 10 үйүм, 10 квартирам болсо дагы мен билбейт элем. Реклама кылсаң болот. Караңыздарчы. Хаба. Кандай соң? Абайла тилиңди жутуп алба. Байказан Реста чайханасынын баязык полуфабрикаттарын Бишкек шаарындагы дүкөндөрдөн сатып алсаңыздар болот. Ошондой эле Play Markеттен Байказан тиркемесин көчүрүп алып, каалаган дамдуу тамактарыңыздарды буйрутма бериңиз. Айсым Радилаев балык кармаган жакшы көрөт экен, бул хоббиси экен. Балык кармап, балык бышырып берем дейт. Бул процесстин баарын сиздер эфирин алкагында көрө аласыздар. Биз менен чогуу болуңуздар. Дал ушул балык кармап жаткан жерине биз келдик. Азиз байкеге жүрүңүздөр. Акырын. Азиз байке балык кармап жатыр. Азиз байке, саламатсызбы? Кандайсыз? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, Жакшы адамдардын балыгы бат эле кармалат деген чын экен да, мынакей мен кечири. Канча адам бери отурасыз? Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз кандай? Кудайга шүгүр, жакшы. Сизге чалсам биякта балык кармап отурам дегениңизден ушул келе калайынчы деп дароо эле келгеним го. Жетишпей калдым окшойсуз. Бул Убагында келдим. Убагында келдимби? Негизи балык кармоо сиздин хоббиңиз деп угуп калдым. Канча жашыңыздан баштап ушу балык кармайсыз? Эмне үчүн сизге ушу балык кармоо жагат? Эми негизи башында жакшы деле эмес. Бирок ошо гастролдорго чыкканда тетиги Кыргызстандын эң кооз жерлеринде жүргөндө актерлор да кармап калышчу. Ошондо ошо Раматылык Мукамбет Токтобаев дагы Эрчити барып, горный форельден кармап, икрасын жедирип, ошол убакка туш келген окшойт. Жакшы. Азыр биз ушул балыкты жасалуу процессин Азиз байке өзү сиздерге көрсөтүп берет. Биз менен чогуу болуңуздар. Азиздин балыгы кандай жазылат, Азиз байке? Азиз байкеңдин балыгы ушу Кыргызстанда өскөн форель балыгы. Ушу ачарчылык учурунда мен ойлой берем, кыргыздар эмне үчүн балык жешкен эмес деп. Чынын айтканда бул аябай жакшы азык. Биз учурунда бул аябай көп болгон, азыр эми кичине азайып кетиптир көлдө, эмелерде. Бирок ошого карабастан биздин ишкерлер ошону өз колуна алып, ушундай жакшы бир эмени чыгарып атышат. Демек бизге балык керек, форель. Балык керек, кара мурч, сарымсак, чеснок, орусча алганда, пияз, помидор, лимон, жана жашылчалар, укроп, салат жалбырагы, сөзсүз түрдө туз. Чесноктон баштасаңыз маринадын жасайлы биринчи. Мен пиязга жардам берейин. Баарын даярдап алып туруп, анан жакшы бир жерге барып жасасак да жакшы болмок. Негизи бу жерден эле эмес. Азиз байке, көрүнбөй кеттиңиз. Ушул пандемияда сизге таасир эткен окшойсуз, үйдөн чыкпай олтурдуңузбу? Чынын айтканда ошондой эле болду. Себеп дегенде жакындарыңды ойлойт экенсиң, өзүңдүн эмеңе караганда. Каражат жакты дагы ойлонгон жокпуз. Барга бар шүгүр деп эле. Эң негизгиси ден соолук деп. Үйдө жаттык көбүнчө. Аябай зарылыш болгондо эле чыкпасак. Анан сиз дагы ушу өзүңүздүн башыңыздан өткөргөнсүз да, ооруп көргөнсүз. Бүтүндөй Кыргызстан сиз үчүн мындай боор тартып аябай ойлонгонбуз да, эмне болот? Ушундай биздин Сымонкул Чокморокко окшогон агабыз, актёрубуз эмне болот деп бүт бардыгы сиз үчүн дуба кылып, анан Кудайга шүгүр, азыр ден соолугуңуз жакшы экен. Мына ошол учурда оюңузга эмнелер келди? Чынын айтканда андай учурда эч кандай эмени ойлонбой калат экенсиң. Каражат, акча дүйнөнүн бардыгы экинчи планга түшөт экен. Тууган уруктар менен көбүрөөк көрүшкүң келет, ушундай учурлар болот да. Бир көңүл деген нерсе, көңүл, анан кийин эл көңүл буруп,
эч кимге керегим жок эмес экен деген ойлордун баары күч кубат берет экен чынын айтканда. Буга кээ биркилер ишенет, мен деле ишенчү эмесмин көп. Бирок чынын айтканда ошол нерсенин баардыгы эметет экен. Анан сөзсүз түрдө сен менин жакын балдарың баары бар болсо эме болот экен да, бир кандайдыр бир түрткү же бир нерсе кармап тургандай. Жашоого Эми кетем десең бир нерсе байлап тургандай болуп турат да. Чоң рахмат. каттарап турдуң го. Бир интервьюңуздан угуп калдым да. Эртең менин сенин апам Ашкабактын согун, кадимкидей. Ашкабактын согу. Согун ач карын ичип, анан сөзсүз түрдө 2 саат укташ керек деди да. Ошол ыкманы баардыгына эле болот экен же болгону ошо сизге ылайыктуу болдубу ошол ыкма? Жок, бул ыкма деген баарына жарайт. Баарына жарайт, э? Себеп дегенде уктуңузбу? Анткени бул элдик медицина болуп атат да. Балким сиз экөөз ошону аз кеңеш берип алып, бирөөнүн ден соолугун начарлата албайбы деген ойдойт. Мен сөзсүз түрдө айтат элем ушуну. Эми күн деле иче бергенде да бир тажап кетет го анданчы. Кызылчаныкы да жакшы болот экен. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр. Ашкабакка эч кандай дары дармек кошулбайт. Ашкабак жөн эле ыргытып койсоң өсө бере турган эме карниплод туура, таза. Анан таттуу дагы болот. Бир стакан, бир 200 грамм чыгарып эле. Ач карын анын эч кандай зыяны жок, майлар жок, эч нерсе жок. Витамин. Бирок сиз ооруганга чейин ичкен эмессиз да буну? Жок, аны мен билчү дагы эмесмин. Анан кийин көп жактан Кыргызстандын жана төгөрөктүн 4 бурчунан деп айта берейинчи, Кыргызстан ошондой эле. Анан ошол жактардан ар түрдүү эмелер келе баштады, рецепттер келе баштады. Анын баарын карап көрүп, ичип көрдүк, баары жардам берет экен. Жакшы. Ошондуктан баардык ошо кечирип койгула, кичине эгерде ошондой сыркоого кабылгандар болсо, азыр бизди көрүп аткандарга айтып кетет элем. Көргүлө, бир соковыжималка алып, жанагы сен айткан уктасын деген сөзгө мен толук кошулам. Себеп дегенде мындай экен да. Адам уктап атканда перезагрузка болот экен да. Анан жанагын ичип туруп кайра уктаса, ошо уктап аткан учурда организм шашпай, башкача иш кылат экен. Азыр эми жакшы болуп калдыңыз, бирок дары ичип атасыз да дагы деле? Жок, дары ичпей калдым. Бирок жылына бир жолу бир 10 күн жатып, капельница алып, профилактика кылып, эметип коюп турам. Азыр чесногуңуз даяр болду, э? Чеснок даяр болду. Биз что-то эмеге медицинага кирип кеттик го. Чок даяр болду, эми балыгыбызды бышырып баштайлы. Даткам дейт. Баштайлы чырагым. Кинодон кийин ушундай аябай эмеге айланып кетти го. Кыздарды чырагым кандайсың деп, анан сизге Алымбек датка деп, Алымбек деп кайрылган күндөр болдубу? Азыр баары эле ошентип кайрылып калды. Көп учурда ошону элестетип калат экен да элдер. Чынын айтканда бул мага Кулакка жагымдуу да угулат экен. жагымдуу угулат. Андан тышкары дагы мындай да, кээ биркилер айта берет, ой андай эмес, мындай эмес деп. Чынын айтканда эмне кимди алдайбыз? Чынын айтканда бул деген приятно. На самом деле приятно. Эл баалап атса, билип атса, анан бирок бунун дагы өзүнүн бир жоопкерчилиги дагы болот экен да. Жоопкерчилик ошо сен баалап атса, сыйлап атса, ошого тете мындай бир кандайдыр жүрүм турумуң, тигиндей мындайлар менен бир сабак берип эметиш керек да. Болбосо өзүңөр билесиңер, бир нерсе болсо эле баса калмай дегендер бар. Биз азыр эме лимондорду алып салдык. Ичиненчи. Жетет го дейм. Жанатан бери 1 сааттай өтүп кетти окшойт. Жарым саат болду. Жабалы. Эми эмне деш керек эми? Эмне кылабыз биринчи? Чокко койбойбуз. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп анан кийин коебуз. Күтөбүз. Демек, датка же Алымбек деп кайрылгандар болот экен да? Сөзсүз түрдө, чын айтканда сериалдардан баштаганда деле ошо Чиркин өмүр, Апам махабатында ар бир жолу ким кайсы ролдо жаттап калса, ошону айта берет да, көнүп калса, Макыт, Темир деп, тигил, бул деп.
ар түрдүү эмелер болгон, окуялар болот. Бир президенттин момушунда тартылып калсаң, бул деген күйө аласың да. Буларда акча жок эмне? Штрафыңды төлөп койбойсуңбу деп деле айткан тамашалар болгон негизи. Образга жараша экен да, ролдорду аткарганга. Образга жараша ушундай кылат. Айзеке мындай суроо да сизге. Нуртай Барбиевдин бир интервьюсун окуп калгамда, ошо караш тартканда муздун үстүндө мөңгүгө жаткан күндөрүм болгон депчи. Анан ушундай съемка ысыкта, суукта тартылган учурларда жана актерлор же режиссерлор алып келип ичимдик ичип коюшат да, мүшөйүн деп, мындай жылуу болсун депчи. Анан сиз ушуга болгон көз карашыңыз кандай? Деги эле мындай алкоголго болгон көз карашыңыз? Менин оюмча бул туура эле. Негизи чынын айтканда андай жерлерде дублерлор ойнош керек да, негизичи. Себеп дегенде режиссерлор да кичине кооптонот да. Кинонун ортосунда тартып коюп туруп, суук тийип калса, бир ай ал дарыланса, ушундай учурлар болсо кино токтойт. Ал жерде көп акчалар кетет орто жолдон. Ошондуктан дублерлор тартылган туура негизи. Бирок актерлор жанагы көбүнчө артист деп эле ойлоп кое беришет да. Айелдер деген жанагы самопожертвование деген бар го. Өзүн ошол кесипке бергенден кийин көп трюктарды өзүм аткарам, өзүм эметем деп аракет кылышат да. Көбүнчөчү эми невыполнимый бир нерсе болсо, конечно. Мындай колунан келип көзүм жетип атат, мен кылам деп эметкен учурлар болот да. Ошондуктан мен ойлойм, кээбирки рискованный нерселерди режиссер айтыш керек. Жок. Кеме кылсын. Эмнеге дегенде дагы алдыда дагы 40 мүнөт кинобуз бар, дагы, в смысле, чистый материал 40 мүнөттүк кино. Сен жарымына эле түшүп туруп, анан ооруп калып, 1-2 ай ооруп, анан кийин мына азыр күз келди. Консервация кылып туруп, кинону жаап туруп, эмки күздө тартмак беле, эмки күздө ким бар, ким жок, ким билет. Ошондой болуп калышы мүмкүн да. Бирок артисттер көбүнчө ошого жылынат да, жылынат, аракет кылат, өзүм тартылсам экен деп. Ал күчү барда ошонго аракет кылышат. Бирок мен ойлойм, режиссерлор деле алардын да өзүнүн туурасы бар да. Орто жолдон көп кишилер убара болот, каражаттар көбүрөөк кетет, ошондуктан бир. Балыктын наркы түшкөлдү окшойт. Ошо элек. Биз муну 4-5 жолу которобуз дагы. Эми 40тан ашып калдыңыз, жана Конфуций айткандай, адам баласы мындай артты кылчайып карап, мындай сар эсеп кылат экен да. Эмнени жасадым, эмнени кылышым керек эле. Мына сизди көрүп келаткан жаштар бар, ошолорго мындай кандай кеңеш берет элеңиз? Менин кетирген катамды кетирбегиле, ошо убагында кармап калгыла, убагында мындай жасагыла деп. Анткени сизди мындай карап жүргөн жаштар көп да. Мен бир сөз айтат элем, эң негизгиси кесиптерди туура тандаш керек. Таңуулаганда эмес, өзүнө жаккан, жүрөгүнө жакын. Себеп дегенде мындай болуп калат да, кээде тагдыр балким бирөө ушунчалык художник болуп, же артист болуп, же танцор балета, да, артист балета болуп ушундай болгусу келип, мындай кыялында учуп, анан кийин тачка түртүп калышы мүмкүн. Тигиндей мындай. Баары бирок мен бир айтарым, ушу кесипти туура тандап, бир ойлонуп эметсе. Өкүнүп, өкүнбөгөндө эмне бар эми? Өттү кетти. Орусча айтып берем. Время идет, мы не молодеем. Иногда приходится так, оказывается, что нужно смириться и научиться жить так. То есть ошого адаптация болуш керек да, баары бир. Эми кандай болот? Биз азыр бир нерсеге көнүп алсак, биздин чөйрө башкача болуп, өзгөрүп кетсе, ошого которулуш керек да. Ошого которулуп, ошо менен кошо органично жашап кеткенге даяр болуш керек деп ойлойм да. Бияк боло элек экен. Кичине да туртушунда окшойт да. Оны кичине кызытпайын, айта бер. Бизде Кыргызстандагы болгон абал, мен ойлойм, сизди деле ойлондурса керек депчи. Сөзсүз түрдө. Садыр Жапаровдун келишине кандай мындай өзүңүздүн бааңызды бересиз? Мен чын айтайынбы? Азыр мен общий эле айткым келет, бирок ким келет, ким кетет, мен аны чече албайм. Көз карашымды дагы мен балким жаңылаттырмын. Мен жаңылып калгандан дагы эметем да, эми көкүрөк каккылап эле айта бергенде эмне бир жагычы. Бирок туура мындай бир реформа, бир өзүнчө бир эме келиш керек. Бул өзгөрүү болуш керек. Мен ага заамын. Бирок чын айтканда мен ага көп мындай өтө мындай
политикага киришкен эмесмин. Киришпей эле койсом дейм. Себеп дегенде бул өтө мындай кооптуу нерсе. Бирөөнүн чындыгы бар, билбейм эми. Садыр Жапаров болобу, кимиси болсо дагы. Тынччылык болсун. Эң негизгиси жанагы гражданский война. Биз билебиз, Тажикстан өзү менен өзү согушуп канча жыл турду, эч нерсе калбай, Советтер Союзу боюнча туруп, бирок болбой өнүгүп кетти. Мен негизи кыргыздарга ишенем. Атактуулугуңузду пайдаланып көрдүңүз беле? Атактуулугуңузду качан сездиңиз эле? Мындай болду эле жашоодо мындай жолдон токто калып эле, дүкөнгө кире калып бир нерсе алып түшүп кетип, же мындай айыл эреттерине барганда ошентип Айсим Радилов келип калыптыр деп оюн сое калып мындай. Өзүм атайлап аны мындай эме кылбайм, колдонбойм. Бирок чынын айткандачы, бул дагы аябай жакшы нерсе экен. Эл ишенет. Эми бир аферист, көчөдө жүргөн бирөө эмес. Пайдаланганым кандай дейм эми? Чынын айтканда, кээде машинелер мындай токтоп калып, кире албай калсаң, айнектен көрүнүп турат да эми. Тонировка жок да. Анан десең, өтүңүз аткам деп койсо аябай приятно болуп калат. Анан бирөөлөр эметсе, өткөзбөй койсоң, могу бурчыйган неме экен, эмне деп дагы сүйлөбөсүн деп өткөзүп коем мен дагы. Ушундай да эми неме. Бир жактары бар да, мындай сый, урмат деген жактан. Анан кээ бир жерлерде өтүңүз бүтүрүп алыңыз, тигиндей мындай деп эметип турушат. Жакшы эле жардам берет бул дагы. Апаңызды көп айтасыз. Апаңыз менен чогуу жашайсызбы? Чогуу жашайм. Сөзсүз түрдө ал эч жака, чынын айтканда, азыр мен 10 үйүм, 10 квартирам болсо дагы мен билбейт элем. Чып-чынына келгенде, себеп дегенде эмне, мен жалгыз баламын. Кичүүсү дагы, улуусу дагы, кызы дагы, баласы дагы бүт менин. Папам кайтыш болуп калган билесиң. Анан өзүң элестетсең, анан кээде мындай бир кандай десем, акылы кем деп деле айтпайын, бирок мындай билбей айтып калышат. Бөлүнбөйсүңбү, тигиндей мындай дегендей кылыпчы. Өзүңүз жалгыз өстүңүз, көп балалуу болгону кыялдансаңыз керек, Көп балалуу болгонду кыялданган, бирок тилекке каршы эми бул жаратылыш. 2 уул бар. Кудайга шүгүр деш керек. Бул жашоодо өзүңөр билесиңер, ар түрдүү болот экен. Но 2 азамат мыкты окушат, ден соолуктары жакшы. Бул кеми атымды уланта турган неме бар. Эми көп учурларда мындай болот го, дайыма эле кыз төрөй берип, анан таарынып, анан антип мынтип эле жанагы эмете беришет го. Кеп анда эмес. Акыркы учурда мен жана жаш кезде кыздардан неметчүмүн. Кыздуу болгум келчү эмес эмнегедир. Эмнеге дегенде мындай да эми. Не то чтобы жанагы наследственный бир мындай атын улап дегенде мындай да эмес кеп. Кызганчаактыгыман окшойт да. Эми жанагы өзүбүз мектепте жүргөндө деле бирөөгө кызыгып, анан студент болгондо бирөөнүн бетинен өп, мынтип эметип анан деп анан ушу мен кызымды дагы эметип деп анан Эстетсеңиз. Билбейм. Өстүрүп чоңойтуп анан башка бирөөгө берүү сиз үчүн оор болмок болуш керек, Эми корктуңуз го, ушундай бир эме кызганыч деген бар экен. Эркектерде болобу, болуш керек да негизи. Анан ушундай эме жаш кезде аябай кыйначу мени. Кыйначу эмес, мындай ойго салчу да. Анан ошонун айынан мен эркек балдар деле тилей берсем, Кудай таалам эркек балдар деле бере берди. Ушундай болуп калды. Анан эми 5 кол тең эмес. Бир кандай десем эми. Балдардын түйшүгү да көп, тигинси да болот, анан кыздар эми бир жака кетет. Анан Кудама тапшырдым кызым деп эметпейин деп өзүм кызганчакмын да. Ошонун айынан папам кайтыш болгондон кийин эми көптөр деле айтып жүрдү, мамаңды күйөөгө бериш керек, тигиндей мындай депчи. Ошондо азыр ойлоп көрсөм, мамам 45 жашта экен, 45-44 жаш экен. Жап-жаш. Жок, мен андан жаштыгын эметип. Мен анда кичине бизге баары чоң көрүнөт го. Улуу көрүнүп, уже тигиндей мындай деп анан эми папамдын ордун басып, анан кийин мамам ага тамак жасап, анан кийин тигинтип мынтип деп мамамды кызгандым. Ошентип кетти да иштин баарычы.
Ошо кызганат экенсиң баары бир. Мамамды да кызгандым. Кыздуу болбойм, эркек балдар болсун деп ошентип эле атып. Демек үй бүлөдө жеңем кызганчак болуп эле сиз эле кызганчак экенсиз да? Болчумун. Болчумун. Азыр эми акылга кирип калдым ошо. Кудай ырбады эми азыр 35ке чыктым. Кандай беке? Бышты. Кудай буйруса, Кудай кааласа бышты. Келиңсиң. Назира Мен кармап тураймын. кармап тур, бул табакты. Дегустация кылганды аябай жакшы көрөм да менчи. Сен дегустация кылбай эле сразу же да. Хап деп туруп эле оодарып койбоймунбу монтип туруп. Кармадык. 1, 2, 3. Хап. Мына сага. Мына караңыздарчы. Датканын Бас балыгы кылды. укмуш болуптур. Лимондун ширесинен. Мына. Реклама кылсаң болот. Караңыздарчы. Хаба. Кандай сон, кандай дамдуу. Каалоочуларга 1-2 художественный штрих. Жакшы, келиңсен дамдап көрөлү. Ал белая иканын кефиринен коюңуз эми. Саморго кайнаткан чайым жок эми. Эң негизгиси таза белая река. Кефир дегенчи, айран дегенчи кыргызча айран. Карачы момдай шылынып атканын. Иә. Келиңсен, алыңсың. Колуң күйөт да. Охи. Келиңсен, бысмыла. Эмне дейсиң? Эчтеке дебейм, укмуш Азизбайке, укмуш. Абайла тилиңди жутуп алба. Тамаша кылып ататып. Ушундай сөз бар кыргызда. Сон болуптур. На. Азизбайке, сизге чоң рахмат. Биздин көрсөтүүбүзгө каарман болуп бергениңиз үчүн. Биздин көрсөтүү сизге эмнеси менен жакты? Эң негизгиси сен чакырганың жана ошондой эле ушул таза абага, могул кырдаалда пандемиядан кийин бизге эмнегедир ушул жетпей аткандай болду. Чынын айтканда биздин маегибиз сырдашып, кандайдыр бир ачылып сүйлөшкөнүбүз жакты. Ошондой эле аны коштогон даамдуу тамак. Эң негизгиси тынччылык болсо эле, ар дайым аманчылыкта. Көздөштүрө эле. Сизге чоң рахмат биздин көрсөтүүбүзгө ушул убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Ушундай дамдуу тамактарды жакындарыңызга бышырып жүрөңүз. Көрүшөбүз сөзсүз түрдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн каарманы Азиз Мурадилаев болду, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Биздин башкы демөөрчүбүз Байказан ресторанында да жакшы жаңылыгыбыз бар. Полуфабрикаттар чыга баштады. Бай азык. Play Market'тен сиздер жүктүү болуп телефонуңуздарга үйдөн чыкпай буйрутма менен алдырсаңыздар болот. Андан тышкары мына мен ичип аткан накта айран Белая река компаниясына да чоң рахматыбызды айтабыз. Ден соолукта болуңуздар, аманчылык болсун, дастарконуңуздар жакшылыкка жайылсын. Аты жөнүм Назира Бердиголова. Эгер сиздерге көрсөтүүбүз жакса, лайк басып, комментарийни калтырууну унутпаңыздар.